Орто Азияга белгилүү аалым Чубак Жалилов бүгүн 11-июль күнү катуу оорудан улам каза тапты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Белгилүү болгондой, Чубак Жалилов буга чейин пневмония илдетине чалдыгып дарыланган. Бирок оору күчөшүп кеткендиктен 10-июль күнү улуттук госпиталга оор абалда келип түшкөнү кабарланган. Эскерте кетсек, Чубак Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, апасы Сакыева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси эле. Ал 1992-96 жылдары Азырети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиясында Аль-Куро эл аралык университетинин Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фих боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак Жалиловдун эмгек жолу 1995-98 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыштануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти. 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Ошол эле жылдары Азырети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азырети муфтийи кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын, уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалоодо бир топ салым кошкон. Чубак Жалилов фих, араб тилинин грамматикасы, Куран аяттарына түшүндүрмө, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим фатва чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы. Башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып, акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 кг салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей китеп окуган. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. Учурдан пайдаланып, Чубак ажынын жакындарына, жалпы кыргыз элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Салам медиасынын жалпы жамааты.